Күндүн маанилүү жана соңку жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде жаңылыктар кызматы. Студияда мен Жаркынай Тургунбекова. Саламатсыздарбы? Алгач жаңылыктардан кыскача. Өлкө боюнча бүгүн жүрөк күнү белгиленди. Чолпон Мамбетов атындагы облустук ооруканада 2-чи кабыл алуу бөлүмү ишке кирди. Казакстандын Түркистан шаарында болгон көчө театрлары эл аралык фестивалында Талас театры 500 000 теңге утту. Президент Садыр Жапаров бүгүн 29 сентябрда иш сапарынын алкагында Берлин шаарында Борбор Азия мамлекет башчыларынын Германиянын федералдык президенти Франк-Вальтер Штайнмайер менен жолугушуусуна катышты. Иш-чара жумушчу эртең мененки тамак форматында өтүп, ага Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлери Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, Түркмөн элинин улуттук лидери, Халк маслахатынын төрагасы Гурбангулы Бердумухамедов катышты. Жолугушуунун алкагында президент Садыр Жапаров ардактуу коноктор китебине жазуу калтырды. Президент Садыр Жапаров өз сөзүндө Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайердин демилгеси менен бүгүнкү жолугушуунун өтүшү Германиянын Борбор Азия менен ар тараптуу кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүгө кызыгуусу артып жатканын айгинелерин белгиледи. Кыргызстан менен Германиянын кызматташтыгы жагынан мамлекет башчысы соңку жылдардагы активдешүүнү баса белгиледи. Саясий деңгээлде ошондой эле соода жана экономика тармагында оң динамика бар. Кыргызстандын экономикасына германиялык инвестициянын көлөмү акырындап өсүүдө. Ошону менен бирге эки тараптуу потенциал али толук пайдаланыла элек. Кыргыз тарап немис ишкерлеринин өлкөнүн экономикасында активдүү катышуусуна ишенет. Президент Садыр Жапаров биргелешкен күн тартибинин бардык спектри боюнча Борбор Азия жана Германия өнөктөштөрүнүн конструктивдүү жана ачык демилгелерин жактаарын белгиледи. Кыргызстандын Жогорку кеңешинин төрагасынын орун басары Жамиля Исаева Давид Матикашвили баштаган Грузиянын парламенттик делегациясы менен жолугушту. Парламенттен билдиришкендей, жолугушууда Жамиля Исаева Кыргызстан Грузия менен достук, ишенимдүү өнөктөштүк мамилелерди өнүктүрүүгө өзгөчө маани берерин жана өлкөлөр ортосундагы эки тараптуу байланыштарды кеңейтүүгө кызыктар экендигин баса белгиледи. Ошондой эле парламенттер аралык байланыштардын учурундагы абалына токтолгон Исаева парламенттик дипломатия мамлекеттик башкаруу системасындагы маанилүү институт болуп келгендигин белгиледи. Өз кезегинде Грузиянын парламенттик делегациясынын башчысы Давид Матикашвили Кыргызстан менен Грузия дос өлкөлөр экенин айтып, мамлекеттер аралык мамилелерди өнүктүрүүдө парламенттик дипломатиянын мааниси зор экенине токтолду. Мындан тышкары тараптар соода экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтык маселелерин талкуулап, эки тараптуу өз ара кызматташуу боюнча кеңири пикир алышты. Бүгүн Чолпон Мамбетов атындагы облустук оорукананын 2-чи кабыл алуу бөлүмү ишке кирди. Чыңгыз Айтматов көчөсүндө жайгашкан оорукана 100 бейтапка ылайыкташкан. 2-чи кабыл алуу бөлүмүн ишке киргизүү үчүн имараттын капиталдык ремонтуна 5 миллион сомдон ашык каражат оорукананын өздүк эсебинен каржыланган. Жаңы ишке кирген бөлүмдүн ачылышына биздин чыгармачыл топ да күбө болду. Бул Чолпон Мамбетов атындагы облустук оорукананын имараты 1970-жылы пайдаланууга берилген. Буга чейин лаборатория бөлүмү жайгашкан имаратта оорукана өздүк каражатынан капиталдык ремонттон өткөрүп, бүгүн кабыл алуу бөлүмү болду. Мында ооруп келген бейтаптар үчүн шарттар жакшы. Анткени бир эле мезгилде 100гө жакын бейтапты кабыл алууга болот. 5 миллион 1 миң сомго 2,5 айдын ичинде капиталдык ремонттон өткөзүп, бүгүнкү күндө ошол соматикалык ооруларды кабыл алууда жаралып аткан көйгөйлөрдү азайтуу максатында Талас шаарында Бердике Баатыр Бира көчөсүндөгү ооруканабызды жүгүн жеңилдетүү максатында ушул жерге күн-түн кабыл алуу жүргүзүлөт ооруларды. Кайрадан жаңыртылган оорукананын ички абалы менен бүгүн облус башчысынын орун басары Мира Сейдикеримова таанышып чыкты. Анда ар бир бейтапка түзүлгөн шарттар жогорку деңгээлде экендигин билдирет. Саламаттыгы чың болуш үчүн
элге жакшы медициналык кызмат көрсөтүш үчүн ушундай заманбап бөлүмдөр керек. Ошол бөлүмдөрдүн эң алдыңкысы болуп, анын үстүндө бул өздөрүнүн жеке каражаты менен оорукананы жазалып жатат. Бул аябай чоң мээнет, мунун аркасында чоң эмгек турат. Жалпы жамааттын биримдиги, ынтымагы деген маселе турат. Ошондуктан ушундай бөлүмдөр көбөйүп, биздин элибиздин саламаттыгы чыңдала берсин. Акыркы кездерде облустук оорукананын кабыл алуу бөлүмүнө кайрылган бейтаптардын санынын көптүгүнө байланыштуу экинчи кабыл алуу бөлүмүн ачкан. Эми жалпы облустук оорукананын калкына медициналык жардам көрсөтүүгө шарттар жакшырууда. Бардык кабыл алуу бөлүмүндө келген ооруларга толук кандуу текшерүү жүргүзүлөт. Бул жерде лабораториялык анализдер алынат, бардык түрү УЗИ текшерүүлөр, рентген аппарат менен текшерүүлөр, бардык текшерүүлөр жүргүзүлөт. Айта кетсек, жаңы ишке кирген кабыл алуу бөлүмүндө бүгүн 29 сентябрь жүрөк ооруларынын алдын алуу күнүнө байланыштуу калктын саламаттыгын акысыз текшерип жүрөк ооруган бейтаптарга дарыгерлер маалымат беришти. Бүгүн мында кайрылган бейтаптардын саны арбын болду. Буюрса бүгүн жүрөк күнү болуп атат. Мен өзүм 30 жашыма кийин эле көрүнүп жүрөм өзүм. Анан бүгүн жакшы саамалык болуп атат. Баарыбыз көрүнүп атабыз. Ар ким өзүнүн ден соолугу үчүн кам көрүш керек. Анткени жыл санап жүрөк оорулары жашарып баратканын дарыгерлер эскертишет. Ал эми мындан ары Талас облустук ооруканада 2 кабыл алуу бөлүмү иштеп баштады. Биринчиси облустук оорукананын имаратында болсо, экинчиси Чыңгыз Айтматов көчөсүндө жайгашкан имаратта. Эки жерде тең ооруган бейтаптарга биринчи медициналык жардам көрсөтүүгө бардык медицина кызматкерлери күн-түн кызматта. Бегайма Сымбаева, Мелис Селебесов, Эркинай Жумабекова, Талас шаары. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын демилгеси менен Талас шаардык прокуратурасы, Талас шаардык мэриясы жана билим берүү мекемелери менен биргеликте баарыбыз коррупцияга каршыбыз кароо сынагы өткөрүлүп жатат. Сынакка 14 жаштан 35 жашка чейинки жарандар катыша алат. Негизги талаптар коррупциялык көрүнүштөрдү чагылдырган плакаттарды жана видеороликтерди даярдоосу керек. Баарыбыз коррупцияга каршыбыз кароо сынагынын негизги максаты жаштарды коррупция менен күрөшүү иштерине тартуу, коррупциянын зыянын социалдык жарнамалар аркылуу түшүндүрүү, коомдун коррупциялык көрүнүштөрүнө каршы туруусу үчүн ушул багытта иш жүргүзгөн органдар менен кызматташуу тажрыйбасын жайылтуу болуп саналат. Сынактын жыйынтыгы 2023 жылдын 9 декабрында коррупцияга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүнө карата аныкталат. Сынакка 14 жаштан 25 чейин жарандар катыша алат. Сынактын номинациялары бул мыкты плакат жана мыкты видеоролик болуп эсептелинет. Сынактын материалдары расмий сайт аркылуу катталып, сынактын жыйынтыгы Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан атайын түзүлгөн калыстык тобу тарабынан тандалып, алынып 2023 жылдын 9 декабрында коррупцияга каршы күрөшүүнүн күнүнө аралык күнүнө карата жеңүүчүлөр тандалат. Бүгүн республикада донорлор күнү белгиленди. Талас облусунда 782 донор болсо, анын ичинен 128 ардактуу донор. Андыктан ар бир адам 30 жолу кан тапшырса, ардактуу донор наамын алат. Кан тапшыруу менен адам организми жаңыланып, бир адамдын өмүрүн сактап калууга салым кошот. Жыл сайын 29 сентябрда донорлор күнү салтанаттуу белгиленип келет. Сөз кабарчыбызда. Биялы Нуржанов бүгүн 5-чи жолу кан тапшыруу үчүн келген. Жылына бир жолу кан тапшырып, башка адамдын өмүрүн сактап калууга салым кошот. Бүгүн да өз ыктыяры менен кан тапшырууда. Каарманыбыздын айтымында, кан тапшырганда адам өзүн кадимкидей жеңил сезип калат. Тапшырган себебим бияктан жолдош балдар келип, донор кан керек дегендерге келип, оор операция болгондорго керек болгондо ошондо тапшырып калабыз да. Ошодон бери эле жыл сайын жок дегенде бир маал келип турабыз. Кан тапшырууга баарын чакырам. Башка адамдардын өмүрүн сактап калганга Кудай берсе. Кан тапшырам дегендер келиңиздер. Жыл сайын 29 сентябрь республикада донорлор күнү белгиленет. Бүгүн дагы Талас областындагы кан борбору ар дайым кан тапшырган донорлорду чакырып, аларга өздөрүнүн атайын белектерин беришти. Анткени дал ушул кан тапшырган донорлордун жардамы менен башка бир канга муктаж болгон бейтаптын өмүрүн сактап калууга болот.
Қан тапшырганда биз 450 мл канды алабыз. Бул физиологическая доза деп коет. Бул мировой стандарт боюнча бүт дүйнөдө ошончо өлчөмдө кан алынат. Анан кийин бул эч зыяндык тапшырып аткан жаранын ден соолугуна эч зыяндык келтирбейт. Анан кийин кайра бул да жакшы ден соолугуна пайда келтирет. Ар бир адам донор боло алат, бирок жугуштуу оорулар менен ооруган адамдардан тышкары кан тапшырганда адам организми жаңылануу болуп, адам өзүн жакшы сезип калат. Андыктан 18 жаштан жогору жарандар кан тапшырса болот. Ар бир жараныбыз бизде донор боло алат. Бизде сөзсүз түрүндө медициналык кароодон өтөт. Анан кийин медициналык көрсөтмөлөрү, каршы көрсөтмөлөрү жок болсо донор боло алат. 18 жашка толуп, анан кийин 60 жашка чейин ар бир жараныбыз кан тапшырса болот. Талас областында жалпы 782 донор болсо, анын ичинен 128 ардактуу донорлар. Булар 30 жолу кан тапшыргандар. Бегайым Асымбаева, Мелис Элебесов, Эркинай Жумабекова, Талас шаары. Өлкө боюнча 25 сентябрдан 29 сентябрга чейин жүрөк күнү белгиленип келет. Бул күндүн алкагында Талас облусу боюнча үй бүлөлүк медицина борборлорунда атайын акция уюштурулуп, жарандарга акысыз медициналык изилдөө жүргүзүлүүдө. Анда кан басым, кандагы канттын өлчөмү, жүрөк оорулары текшерилет. Кененирээк кийинки материалда. 75 жаштагы Эсен Кашкаралиев жүрөк оорусун алдын алуу үчүн Талас райондук Аксай үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда уюштурулуп жаткан акысыз медициналык текшерүүгө келди. Жергиликтүү тургун башка жарандарды да дарыгерлердин текшерүүсүнөн өтүп, акцияга катышып, жүрөк ооруларын алдын алууга чакырат. Өзүбүздүн ден соолугубузга маани бербейбиз да. Ошол эми ай сайын болбосо да бир квартал сайын бир жолу ФАПка келеби же өзүнө тийиштүү бейтапканага барабы. Ар бир адам өзүнүн ден соолугун текшертип турса, мунун зыяны тийбес эле. Өзүн өзү көзөмөлдөп, өзүнүн ден соолугун өзү кам көрсө, бул жалпы мамлекетке кам көрүү деген болот. Анткени себеби элибиздин ден соолугу бекем болсо, чың болсо, мамлекетибиз да ошондой бекем болот, чың болот. Республика боюнча бардык аймактарда өтүп жаткан жүрөк күнүнө карата акция Талас районунун Өмүралиев айыл аймагында да өттү. Иш-чараны жергиликтүү ден соолук комитети жана үй бүлөлүк дарыгерлер тобу уюштурган. Ага элет тургундары, окуучулар жана мугалимдер катышты. Акция жөө жүрүш менен коштолуп, акысыз текшерүүгө чакырык жасалды. Алдын алуу боюнча иш-чара жүргүзүп атабыз. Биздин 6-кызмат менен бирдикте ден соолук комитетинин кызматкерлери дагы бирге өткөрүп атабыз ушул иш-чараны. Кан басым давлениясын текшерүү тууралуу биз бүгүн элдерди жалпы уюштуруу эмесин айылдык ден соолук комитети биргеликте СМдин жетекчилери менен мугалимдерди кошуп бүгүн ушу 25-нен 29-на чейин өз кан басым аркылуу ушу акция өткөрүп атабыз. Дүйнөлүк жүрөк күнү бул глобалдык ден соолук өнөктүгү. Анын максаты жүрөк кан тамыр оорулары, алардын пайда болуу себептери жана алдын алуу ыкмаларынын маанилүүлүгү жөнүндө маалымат берүү болуп эсептелет. Бул иш-чара бардык жерде болуп атат. Бир эле жалгыз биздин областта эмес, республикалык деңгээлде жүрүп атат. 25-нен 29-на чейинки аралыкта жүргүзүлүп атат. Бардык саламаттык сактоо мекемелеринде өтүп атат. Биздин Талас району боюнча бир эле жалгыз бул Аксай районунда эмес, Талас районундагы жалпы дарыгерлик практика борборунда, мектептерде, администрацияда, ошол жерлерде өткөрүлүп атат. Жүрөк ооруларын алдын алуу максатында бүткүл дүйнөлүк жүрөк күнү 1999-жылдан тарта белгиленип келет. Бактыгүл Дүйшөнова, Бекжан Жумабек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас району. Көчө театрлары эл аралык фестивалында Талас театры 500 000 теңге утту. Фестиваль Казакстандын Түркистан шаарында өтүп, Кыргызстандын, Түркия Республикасынын, Өзбекстандын жана Казакстандын театр чеберлери катышты. Фестивалдан Капар Медетбеков атындагы Талас облустук музыкалык драма театрынын артисттери ийгилик менен кайтышты. Таластын сахна чеберлерин Талас шаары Шаңдуу маанайда тосуп алышты.
Казакстандын Түркистан шаарынан жемиштүү кайтып келишкен Талас театрынын артисттерин Талас шаары өзгөчө кубаныч менен тосуп алышты. Капар Медетбеков атындагы Талас облустук музыкалык драма театры көчө театрлары эл аралык фестивалына Найман эненин жомугунун негизинде Маңкурт чыгармасын коюшкан. Бул чыгармада негизинен өткөн доордогу Маңкурт менен бүгүнкү күндүн Маңкуртуна айланган адамдар туурасында баяндалган. Эл аралык көчө театрларынын Казакстанда биринчи жолу болуп өттү. Удачный, жакшы, мындай ийгиликтүү коюу болду. Калыстар тобунун жакшы бааларына, жакшы сөздөрүн арзыдык, элдин жакшы пикирин арзыдык, кол чабууларын арзыдык. Анан жыйынтыгында ушундай бизге 500 000 теңге ыйгарылды. Диплом, сертификаттар эмелер менен чогуу. Ушул белек биздин Талас элине, жалпы кыргыз элине арналат. Биздин ошо элге болгон кичинекей кызматыбыз деп билем. Нурсуланбек Уланбеков көчө театрлары фестивалында Маңкурттун образын жараткан. Бул образды театр сүйүүчүлөрү түшүнүү менен кабыл алып, ал тургай алкоо сөздөрүн айтканын билдирди. Мурунку заман менен азыркы замандын Маңкуртун бир чыгармада байлап койду да. Себеби дегенде мурунку деле Маңкурттар бар, азыркынын Маңкурту бул телефонго байланып, телефондун башын көтөрө албай калган жандар болот, тилекке каршы. Ошону ачык айкын элге көргөзүш керек болду. Ошону коюп берди, ошону аткардык, эл туура кабыл алды, биз элге жакты. Ушул ийгиликти Кудай Таалам жолун Сыдыр, жолдошун Кыдыр кылсын. Биз берген Казакстан Республикасынын Түркистан шаарында өткөн көчө театрлары фестивалына жалпысынан 13 театр катышкан. Капар Медетбеков атындагы Талас облустук драма театры Кыргыз Республикасынын атынан катышып келди. Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Бокошов, Зина Ахматова, Талас шаары. Биринчи октябрь эл аралык улгайган адамдардын күнү. Бул күнгө карата бүгүн Бакаята районундагы карылар жана дене бой мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын социалдык стационардык мекемесинде иш чара өттү. Анда мекеменин кызмат алуучуларынын көңүлүн көтөрүү максатында концерттик программа тартууланды. Иш чарага район акими Алгынбай Имаров катышып, бардык улгайган жарандарды майрамы менен куттуктады. Жыргал Асанбеков бүгүнкү күндө улгайган жана ден соолугун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын социалдык стационардык мекемесинде күн өткөрүп келет. Бакаятадагы бул мекемеге келгенине жарым жыл гана болду. Бул жерге келгеним жарым жылга чукулдап калды. Бакаятанын карылар үйүнө чейин Бишкекте, Нижняя Серафимовкада жашадым. Бирок Бакаятага өз каалоом менен суранып келдим. Бош убагында биз прогулка жасайбыз, волейбол площадка бар, спорт площадка. Күндө эртең менен гимнастика болот бизде. Баары бизди жакшынакай карайт. Жакшы тамак, даамдуу тамак беришет. Бүгүнкү карылар майрамы менен баарыңарды куттуктайм. 1 октябрь карылар күнүнө карата Бакаята районунун акими Алгынбай Имаров мекемедеги аялуу катмардагы кадырман карылардын абалынан кабар алды. Район жетекчиси алардын ар бири менен баарлашып, майрамдары менен куттуктады. Октябрь айы бул эл аралык карылардын күнүнө карата 1 айлык биздин Бакаята райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан дагы буйрук чыгарып жарыялап, биз администрация эле эмес, ушул райондун аймагындагы мекеме ишканаларынын жетекчилери, жада калса мектептин окуучулары дагы кез-кезде келип, бул эмелер менен кишилер менен ушул жердеки баарлашып, түздөн түз колдон келген жардамдарды көрсөтүп келип отурабыз. Илгертен бекеринен айтылган эмес, карысы бардын ырысы бар деп. Биз сиздер менен аталар, апалар дайыма сыймыктанабыз. Дайыма аман болуңуздар. Бактылуу каарылыкты баары эле каалайт, бирок тагдырдын түрдүү сыноосуна кабылып, акыркы күндөрүн ушул жайда өткөрүүгө мажбур болгон каарыларга бул күнү аз да болсо жагымдуу маанай тартууланды. Бизде жалпы жашоочуларга бардык шарттар түзүлгөн, мисалы медициналык, социалдык, юридикалык жардамдар көрсөтүлүп турат. Анан жумасына бир жолу бир күнү аялдар, экинчи күнү, 5-чи күнү эркектер монча болуп турат. Жана ошондой эле күнүгө бул жерде шахмат, шашки менен алек болушат, хор менен алек болушат, би менен алек болушат, булар ошондой эле кол өнөрчүлүктөр менен алек болушат.
Мамлекеттин камкордугуна алынган бул мекеменин жашоочуларына майрамдын урматына чакан концерттик программа тартууланып, белектер тапшырылды. Карысы бардын ырысы бар дегендей, алардын ар бири сый урматка бөлөнүүгө татыктуу. Раскелдем Муратбек уулу, Бексултан Рахатбек уулу, Зина Акматова, Бакай Ата району. Сиздер облус аймагынан алынган маанилүү жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Бул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жайгаштырылды. Алдыда эртеңки күнгө күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.